Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу талапкерлер, мен суроо бербейин дедим эле, биздин кесиптештердин суроолоруна берген жоопторуңарга суроолор пайда болуп атат. Чечкиндүүлүк жетишпей атат. Экөөңүздөр тең жооп бериңиздерчи, сиздердин алдыңыздардагы акыйкатчы мыйзам ченемдүү кеттиби? Мыйзам боюнча туура кеттиби? Менин жеке пикиримде, мен муну буга чейин дагы ачык айтып жүргөм. Акыйкатчынын көз карандысыздыгы камсыздалмайынча, чындап, Париж принциптерине жооп бермейинче, бизде адам укугунун сакталышына кепилдик эмес мындай бир шарттардын түзүлүшү күмөн. Мен так суроо бердим. Сиздердин алдыңыздардагы омбудсмен туура кеттиби деп. Менимче каталар бар ал кишинин кызматтан кетиши боюнча. Экс-омбудсмен жогорку кеңеш тарабынан кетирилди, ошондуктан азыркы маалда жогорку кеңеш тарабынан кетирилди. Ошондуктан кандайдыр бир талкууга жатпайт деп ойлойм. Жакшы жооп угулбай атат. Каттуураак сүйлөсөңүздөр, зал тынчыраак. Бакыт. Сөз угулбай атат. Мына ушундайда так жооп берсеңиздер жакшы болот да. Мыйзам одоно түрдө бузулду. Акыйкатчы өз ыктыяры менен кетип баратканда гана ошондой кетет. Эгер биз анын отчетун жактырбай койсок, автоматтык түрдө кетет. Эгер кайсы бир фракция кетирүү жөнүндө демилге көтөрсө, анда комиссия түзүлүш керек эле. Комиссия түзүлгөн жок. Эгер ушул жагдайды айта албасаңар, кийин кантип иштейсиңер? Барбы жооп, комментарий? Рахан Кенжебаевич, мен айтып атам, каталар болду деп. Андан сырткары, бул жерден эми азыр сиздин сурооңузга жооп бергенде жүрөктүн төрүндө турган сөздөр чыкканда, бул бир аз баа берүүчү эмес тарап болуп калып атам да мен азыр. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калды. Так пикирин айткан киши таппай калдың да, күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Ата журт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп, комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Ушул конституцияга, биздин мыйзамга дал келеби деген гана суроону бердим. Бир азбы, көппү, ал Атыркы сурооңузга жок, дал келбейт. Дал келбейт. Мына ошол кызматка баратасыздар азыр. Ошол жерге барганда бала ыйлабасы эмчек бербейт дейт. Сиздер кайсы мыйзам тоскоолдук кылып атат акыйкатчы институтун бекемдөө үчүн? Ошол демилгелерди көтөрүп биз киргизебиз, парламент менен тыгыз иштейбиз деген жоопту бере албай атасыздар да тилекке каршы. Экинчи маселе. Кыргызстандагы балдардын апасынын муздаткычы бар экен, кир жуугучу бар экен, атасынын 2 аты бар экен деп жөлөк пулдарды бербей аткандыгы ошол балдардын укугуна кандай таасир тийгизет? Ошого тиешеси барбы? Бул көйгөй көп жылдан бери келе атат. Муздаткыч эмес, айрым учурлар кездешкен, короонун төрүндөгү дөдө болуп мындай чоңураак жыйылып калган кыкты дагы себеп кылып туруп малың көп экен деп социалдык жөлөк пулдарды бербей койгон учурлар. Бул социалдык теңсиздикти жараткан иш-чара да. Мыйзамда каралган талаптар аткарылышы керек деп эсептейм. Ошо мыйзамда карабай коюп атат да, мыйзамдан алып салып атат да, көпчүлүк кандай добуш берсе ошондой кетип баратат да мыйзам. Мен сиздин пикириңизди сурап атам да, ошол туура алынганбы жогорку кеңеш тарабынан, же социалдык коргоо министрлиги тарабынан деп. Мени колдосоңуздар иштеп көрөйүн, ошол мыйзамдардын баарын анализдеп көрөлү. Кандайдыр бир кемчиликтер болсо, албетте сунуш киргизебиз. Эмне үчүн ушундай суроо жооп процедурасын өткөрүшүбүз керек, урматтуу төрагалар? Мына ушул жерде кишинин кишилиги, кишинин эмнеге даярдыгы ачык айкын көрүнүп калат. Бүгүн кандай жооп берилип аткан болсо, эртең деле ушундай эле жумуш башталат, ушундай эле кетет. Тилекке каршы
Бизде бираз чечкиндүүлүк жетишпей атат. Мен Бакыт мырза менен бираз иштешкен билем. Эки жолку парламенттин алдындагы баяндамасында Кыргызстандагы айыпсыз айыптуулардын абакта жаткандыгы жөнүндө кулак кагыш кылган. Ошол жерде кармалып аткандарды каттуу кандайдыр бир кыйноолорго дуушар болуп аткандыгы жөнүндө маалыматтарды кенен тараткан. Мен Бакыт мырза үмүт кылам. Эгерде ошол жерге барып калган болсоңуз, сиздин ыйгарым укуктарыңыз көбүрөөк болот. Сиз ушул жолду улантасыз деп. Жамиля айым, сиз башкы прокуратурада кызмат кылып Рахмат. Адархан Кимзанбаевич, талапкерлер жогорку кеңешке кандай оценка бериш керек? Микрофон күйүш бергилечи. талапкерлер жогорку кеңешке эч кандай баа бергенге укугу жок. Ошону айтып атпайбы, мен сиз айтып атпайсызбы, кандай эме оценка бере аласыз деп. Ошол жерде мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам. Кеп жогорку кеңеш жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип атат. Менин Процедурасы. мыйзам бузулган жок. Регламент менен алып барып атабыз. Ошол ал сиздин пикириңиз. Мен айтып атам, жанакы омбудсменди туура бошоттукпу, бошотподукпу, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам мен аларга.